Кадырман калкым, калайык журтум. Урматтуу кыргызстандык мекендештер. Биз сиздердин акыбалыңыздарга көзөмөл салып, көңүл булуп турабыз. Биз сиздерге мындай учурда сабырдуулук тилейбиз. Сабырдуулук дейт, сабыр кыл, жакшы сапат сабырдуулар асманга шат салат. Андыктан сабыр кылып, оорулар болсо сакайбысын тилеп, оорусуна даба табалы. Айткылачы, нерсе барбы бул дүйнөдө дабасыз? Ар нерсенин өз дабасын табабыз. Ар нерсенин тапса болот амалын, бир өлүмгө жетпейт биздин чамабыз. Андыктан өлүмдөн башка нерсенин бардыгынын дабасын тапсак болот экен. Бардык оорудан сакайсак болот экен. Келиңиздер, сакаялы, саламаттыгыбызга көңүл буралы. Эң негизгиси түптүү журт экенибизди унутпайлы. Биз түгөнгөн сайын түтөгөн, түбүнөн бери күчөгөн түптүү журтпуз. Азайган сайын алкынган, ак жол бурста атылган айдыңдуу журтпуз. Мына ушул айдыңдуу журт экенибизди эстен чыгарбайлы. Дагы бир жолу айтам, саламаттыгыбызга көңүл буралы. Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Төрөбай Зулпукаров, бюджеттен бөлүнө турган каражаттарды үнөмдөшүбүз керек. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров бюджеттен бөлүнө турган каражаттарды үнөмдөө керектигин айтты. Ошондой эле алдыбызга койгон долбоорлор бар экенин жана аны токтотпош керектигин кошумчалады. 7 дубанга 7 миллион сом тараткан жаш жигитти милиция кармап кетти. Бизнесмен Даниэль Ажиевди бүгүн милиция кызматкерлери кармап кетишти. Азырынча кайсыл жакка жеткирилгени тууралуу так маалымат жок. Буга чейин соц тармактарга Даниэль Ажиев аттуу жигит Кыргызстандын 7 облусуна 7 миллион сом таратып жүрүт деген маалымат тарап кеткен. Ал эми Кыргызстанда катталган коронавируска байланыштуу 7 миллион сом кайрымдуулук кылууну вада кылган Даниэль Ажиев бүгүн кыргыз элин оозго алгыс сөздөр менен тилдеди. Себеби ал 2018 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында 30 кызга вебкам студия ачып, кыргыз кыздардын катышуусунда порнографиялык видеолорду даярдаган үчүн 30 жаштагы Даниэль Ажиев кармалып, бул боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 262 беренеси порнографиялык нерселерди даярдоо жана сатуу менен кылмыш иши козголгон. Мындан улам коомчулук карам акчасы менен элге кайрымдуулук кылбай эле койсун деген каршы пикирлерин айтышкан. Вы, кыргызский народ, вы конченые долбоебы, все 6 миллионов, вы чтобы помочь человеку, я что должен обязательно по халалу работать, зарабатывать? Что я должен быть миллиардером? Кой, илерге тамак жетпептир, бер койбойлу десе. Ай, жок, бербе. Я же миллиарды же другим путем же заработал. Да кой бербе, арам тамактан байкуштар өлүп калат. Что, вот так что ли? Мен электричество проводит ТТМБ или не гламбы, какая разница, я помогаю не ради вас, слерин бог, слерин рахматыңар кереги жок, вы неудачник, вы работаете на 15 тысяч сом в месяц и пишете такие умные комментарии, если вы умные, почему вы не шестизначные? Баяна Кулова, атаңардын этин берсе жеп, кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы? Даниэль Ажиевдин элге берип аткан жардамына каршымын, акчасына каршымын. Качан кыргыздар кызын сойкулукка сатып жан багып калдык эле? Качан кыргыз сойкулуктан түшкөн акчага нан жеп калды эле? Же ушуга жетип калдыкпы? Сойкулук эң оор күнөө. Ошол кыздар идиш жууса, бирөөнүн дааратканасын тазаласа, базарда нан сатса да адал оокат кылмак. Даниэль дактабагыла, жактабагыла, ушундай кырдаалда жардам берип атат дебегиле. Эмне ушундай кырдаалда атаңардын этин берсе да жейсиңерби? Же кызыңар сойкулук кылып тапкан акчага тамактанасыңарбы кокуйм? Эчен ашуудан ашып, жамандыкты жутуу, ачарчылыкты, согушту, жокчулукту көргөн кыргыз качан кызын сойкулугунан табылган акчага нан жеди эле? Качан? Ушул тынч, соонун баары жетишкен заманда 15 күндүк карантинге чыдабай, бекер болсо энемдин этин болсо да жейм дегенге жетип калдыңар беле. Жүрөгүм айланат мындай нерседен. Кыргыздын кызы эртеңки эне, кызың бузулбасын, кыргыз бузулат. Акыл эсибиз баарында этегибизди жаап, кызыбызды тарбиялайлы. Баяна Кулова, журналист. Бишкектин коменданты, коомдук коопсуздук көзөмөлдө. Абал туруктуу, Бишкекте коомдук коопсуздук туруктуу жана кырдаал көзөмөлдө. Бул тууралуу 26 мартта онлайн басма сөз жыйынында шаардык коменданты, ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев билдирди.
Анын айтымында түндө коменданттык саат учурунда Бишкекте 195 адам кармалды. Алардын 163 эркек, 6 өспүрүм, 18 чет өлкөлүк жаран, Индиядан жана Пакистандан келип окуп жаткан студенттер. Баар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 25 марттан 15 апрелге чейин коронавируска байланыштуу Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад облусунун Сузак район аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Бул аралыкта аталган аймактарда коменданттык саат учурунда кечки саат 8ден таңкы 7ге чейин көчөдө адам да, автомашиналарда жүрбөшү керек. Тажик-өзбек чек арасындагы жер титирөөнүн күчү Баткенде 3 балл болду. Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен аймакта болгон жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, күчү очогунда 5,5 баллга жеткен жер титирөө саат 10:44 катталды. Жердин титиреши Баткен шаарында жана Баткен районунун Карабак, Чек, Жаңы жер, Кызыл жол айылдарында 3 баллга чейин сезилди. Баштапкы маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок жана эч нерсе кыйраган жок. COVID-19 Ысык-Көлдө 12 адамдын анализи таза чыкты. Ысык-Көл облусу боюнча обсервацияга жаткырылган 55 адамдын 12синин анализи таза чыккандыгына байланыштуу алар обочолонгон жайдан чыгарылды. Калгандарынын анализи чыга элек. Бул тууралуу облустук штабтын 26 марттагы отурумунда айтылды. Маалыматка караганда обсервацияга жаткырылгандар Умрадан, Даваттан кайткандар жана чет мамлекеттерден келгендер. Өкмөттүн Ысык-Көл облустук ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиевдин айтымында санитардык карантиндик иш-чаралар облуста да күчөтүлөт. Облусубузга сырттан жалпы 105 адам келгени тастыкталды. Алардын ичинде ооруканага обсервацияга жаткырылган жана үй карантинге алынгандар бар. 30 күндүк өзгөчө кырдаал режимине ылайык профилактикалык ишти күчөтүшүбүз керек. Биз жалпы жаман нерсеге даярданып, жакшы нерсени күтүшүбүз керек, деди Осмоналиев. Кыргызстанда 21 марттан баштап жалпы өзгөчө кырдаал, 25 марттан баштап айрым аймактарга өзгөчө абал киргизилген. Ысык-Көл облусу өзгөчө абалдагы аймакка кирбейт. Бул облуста жаңы коронавирус илдетине чалдыккан бир да киши катталган жок. Эртеңден баштап негизги максатыбыз, урматтуу жетекчилер, бул жерде отурган. Бизге жакшылап жардам бериңер. Силердин туугандар өзүңөрдүн балдарына эртең жакшы болсун деп атабыз биз, түшүндүңбү? Ал үчүн караколдор отуруш керек, бияктачы үйүндө. Чыгарганды кыстыруу кылабыз. Биздин эртең кыла турган жумушубуз караколдордун ичинде отурушубуз керек, түшүндүрүшүбүз керек, машиналарды токтотушубуз керек. Баш ийбейин дегендер, баягы эпидемия мезгилинде баш ийбейин дегендердин баардыгына прокурор айттык, биз эртең барып телевизордон өзү айтат. Биринчи эскертебиз, экинчи штраф салабыз, үчүнчүсү камайбыз айтып коет. Ушуну түшүнүшүбүз керек болду. А элди жок дегенде сактап калалы да, чыкпасынчы, туурабы? Ошон үчүн биринчи караколдон баштайбыз. Жардам бересиңер болду. Эл үчүн отурабыз. Эл биз үчүн үйүндө отурсун. Жогорку кеңештин аппарат жетекчилигине Алмазбек Сабырбеков дайындалды. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Самат Ибраев кызматтан кетип, анын ордуна Алмазбек Сабырбеков дайындалды. Мындай маалыматты парламенттин басма сөз кызматы растады. Маалыматка ылайык 2017 жылдан бери аппарат жетекчи болуп иштеп келген Ибраев 23 мартта өз арызы менен кызматтан бошотулган. Анын ордуна төраганын буйругу менен аппарат башчы болуп Алмазбек Сабырбеков дайындалган. 41 жаштагы Сабырбеков 2019 жылдын март айына чейин спикер Дастан Жумабековдун кеңешчиси болуп эмгектенген. Ал былтыр коомчулукта талкуу жараткан окуядан соң кызматтан алынган. Анда Жумабековдун кол тамгасы коюлган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевге багытталган кат жана стилистикалык эрежелерди сактабай, ката жазылганы көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Парламенттин басма сөз кызматы аталган документте чын эле одону каталар бар экенин мойнуна алып, төраганын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкер, анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулганын кабарлаган болчу. Бүгүн 26 март саат 15:00 карата Кыргызстанда тажи вирусун жуктуруп алган жаңы учурлар катталган жок. Бул тууралуу өкмөттүн брифингинде Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Өлкө боюнча тажи вирусун жуктурган 44 учуру аныкталган. Алардын ичинен
Ош облусунда 20 учур, Жалал Абад облусунда 19 учур, Бишкек шаарында 3 учур, Чүй облусунда 1 учур жана Баткен облусунда 1 учур. Анын айтымы боюнча тажы вирусун жуктура алган 44 бейтап ооруканаларга жаткырылып, керектүү даарылануудан өтүп жатышат.